Eң чоң сыймык, кубанычтуу күнүбүз бүгүн ушул. Бүгүн Чоңалай районунун тургундары үчүн кубанычтуу күндөрдүн бири. Себеби көптөгөн кол өнөрчүлөрдүн жумушу жеңилдеп, жүндү кайра иштетүүчү цех ачылып, ишке кирүү алдында турат. Цех 217 жаранды жумуш оруну менен камсыздайт. Жумушчулар койдун жүнүнөн жасалган таардын бардык түрлөрүн жасашат. Кийиз, шырдак, оймо, терме, төөнүн жана топоздун жүнүнөн да кийиздерди жасашаарын билдиришти. Алардын негизги максаты илгертеден чоң энелерибизден калган мурасты кийинки муунга өткөрүп берүү. Чоңалайлык кол өнөрчүлөрдүн эмгектери Европа жана Батыш өлкөлөрүнө экспорттолот. Биздин кол өнөрчүлөрдүн максаты ушул цехтин артынан иштейби, өзүбүздүн табигый койлорун иштетип, чоң кирешелерге, чоң негиздерге, чоң жакшы ийгиликтерге жетишкенге аракеттенип атабыз. Койдун жүнүнөн жасалган кийизди өзүбүздүн айылыбызда деле мына местный сатуу көп. Кыздын себеби биз албетте бир менен бир таар менен кыз узатуу болот, бизечи ападан кызга белек болгондуктан килим таарлар бизде күнүгө өтүп турчу. Кол өнөрчүлөрүбүз ушул өнөрүбүздүн артынан көптөгөн мамлекеттерге таанылыбыз керек деген максатта иштейбиз. Баялай долбоорунун жумушчусу Аида эже ийикте таар согууга керектелүүчү жиптерди ирип эмгектенет. Ата-бабаларыбыз колдонуп келген ийик. 4-5 муундан бери ага мурас болуп келе жатканын, кыздуу болсо кызына өткөрүп берерин билдирди. Негизи жип ирүүгө көп убакыт кетет. Мисалга, бир таарга ылайыктуу жипти 1 ай дегенде ирип бүткөнгө болот. Терме, ошону жана башка тайлар согушабыз. Жана бул жыгачтан жасарса керек, илгерти өрүктөн эмеден жасаган, жана жасап, жана сыртына краскалап, ошол. Анан дагы буга ошо ирилүүчү ошо таарга кете турган жипти пахта жип ирсе болот. Анан дагы мындай кошумча дагы бир ийиги болот. Ошол экөөсүнү толтуруп алып туруп, анан чыгарып алып, экөөсүн 2 кабат кылып кылабыз. Ошондой аймактарынан бекер мезгил болуп калгандан ондо ичине сумочкалар тыгып коем. Ошо жиптерди, ошо жана таар согуп, таардан башка немелерди кичинекей өзүмө колдонгонго болсо тазалоого, жана майда чүйдөрдү колдонууга кичинекей. Швейцария өкмөтү жана USAIDтин колдоосу менен каржыланган цехтин максаты сапатты жакшыртып, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу. Сапат маселеси чечилгенден кийин сатуу маселеси бир топ жеңилдейт. Чоңалайдагы апалар, энелер килемдерди жасоого шыктуу келишет. Энелерибиздин эзелден келген кол өнөрчүлүгүн дүйнө жүзүнө таанытууга кез келди. Келечеги боюнча айтып кете турган болсок, азыркы учурда бул тайла иштетүүчү цех арендада турат. Туруктуулукка чыгыш үчүн ушул Алай ишке районунун Чоңалайдагы филиалы өзүнүн бир жери болсо, цех курулса, абаруу линияларды баардыгы ошол жерге өткөрүп, ошол жерде айга иштеп баштаса, ошол биздин кийинки максатыбыз. Долбоор тарабынан ошол нерсеге биз колубуздан келишинче аракет кылып жардам берген атабыз.